Дүйнөгө белгилүү эң бийик чокулардан бири Эверест чокусу. Гималай тоосундагы Махалангур Химал тоо кыркасынан орун алып, анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 8848 метрге барат. Эверест чокусу Непал жана Кытайдын Тибет автономдуу аймагына караштуу чекте турат. Өзгөчө 3 кырлуу формада жайгашкан Эверест чокусу тууралуу бул берүүдө анын кызыктуу 60 өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Birinci, Эверест бул жер жүзүндөгү эң бийик тоо, аны баардыгы билет. Экинчи, Эвересттин бийиктиги 8848 метр. Үчүнчү, анын чокусу ири учактан круиздик бийиктигинен бир аз төмөнүрөөк. Төртүнчү, Эверестке чыгуу ар бир тоону багындыруучунун кыялы. Бирок бул милдет оор шарттарда аман эсен чыга турган күчтүү жана чыдамкай адамдардын гана колунан келет. Бешинчи, Эверест чокусу биринчи жолу 1953 жылы багындырылган. Алтынчы, чокунун европалык аталышы англиялык геодезист Джордж Эвересттин атынан коюлган. Чокунун жергиликтүүлөр тарабынан коюлган экинчи аты Джамалунгма. Жетинчи, Эверест же Джамалунгма чокусу Тибет менен Непалдын чек арасында жайгашкан. 8. Эверестке эки өлкөнүн аймагынан Непал же Кытайдан Тибет бөксө тоосунан чыгууга мүмкүн. 9. Тибет Кытайдын аймагы. Ал дээрлик көпчүлүк адамдар үчүн жабык. Ошондуктан Эверестке бет алган туристтер менен альпинисттердин көпчүлүгү сапарын Непалдан башташат. 10. Непал менен Тибеттин көпчүлүк тургундары Эверестти ыйык тоо деп эсептешет жана ага коркуп мамиле кылышат. 11. Эверестте кеминде 18 чокуга чыгуу маршруту бар. Алардын кээ бирлери колдонула элек. Он экинчи. Непал Эвересттин түштүк тарабында, Кытай түндүгүндө жайгашкан. 13. Чокуга чыгуу үчүн биринчи аракет 1921 жылы Британиянын түндүктөн чыккан экспедициясы тарабынан жасалган. 14. 1924 жылы Эверест экспедициясында 13 адам каза болгон. Алардын арасында Джордж Меллори жана Эндрю Ирвин бар. Алар 1924 жылы чыгып бара жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Алар эң жогорку чекке чейин жете алыштыбы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок айрымдар Эверестке биринчи жолу чыккан Меллори болгон деп эсептешет. 15.
Эвересттин чокусуна биринчи жолу ийгиликтүү чыгуу 1953-жылы 29-майда болгон. Эверестти багындырууда пионерлер Непалдык Тенцин Норгай жана Жаңы Зеландиялык Эдмунд Хиллари болушкан. Он алтынчы. Дүйнөдөгү бардык тоолордун арасында Эверест эң бийик чоку, бирок ал чокуга чыгуу эң коркунучтуу деле эмес. 17. Дагы бир Гималай чокусу Аннапурна альпинизмдин статистикасына ылайык ал да канча кооптуу. Аны жеңүү аракеттеринин 30%дан ашыгы альпинисттердин өлүмү менен аяктайт. 18. Жамалунмага чыгуу учурунда өлүмдүн көрсөткүчү болжол менен 10%га барабар болот. 19. 1969 жылдан бери Эверестти багындыруу учурунда альпинист каза болгон жыл 1977 жыл. 20. 1974 жылдан бери Эверест чокусуна жыл сайын чыгып келишет. 21. 2018 жылга чейин Эвересттин чокусуна 5000ге жакын ийгиликтүү чыгуу болгон. Жыйырма 2001 жылы Эрик Вейхенмайер аттуу биринчи сокур альпинист Эверестке ийгиликтүү чыккан. Жыйырма 3. Кышында чокудагы температура -60 чейин түшүшү мүмкүн. Жай мезгилинде дагы июль-август айларында ал 0-дөн жогору көтөрүлбөйт. 24. Мөңгүлөр Эвересттин капталынан ар тарабынан жай агып турат. Бирок алар 5 чакырымдай бийиктикте жоголот.
25. Эверест чокусунда эң жогорку шамалдын ылдамдыгы саатына 282 чакырымды түзөт. Салыштыруу үчүн 5 категориядагы ураган шамалдын ылдамдыгы болжол менен саатына 253 чакырым ылдамдыкты түзөт. 26. 8000 метрден ашык бийиктикте өлүм зонасы деген аталган жер башталат. Адамга кычкылтек жетишсиз болуп, организм акырындан өлө баштайт. 27. 1924 жылдан 2018 жылга чейин Эверестте 295 адам көз жумган. Өлүм деңгээли болжол менен 10-2% түзөт. Жыйырма 28. Каза болгон альпинисттердин сөөгөктөрүн ылдый карай эвакуациялоо мүмкүн эмес. Ошондуктан алар ошол эле жерде тоо боорлорунда калышат. Мындай бийиктикке бир дагы тигучак чыга албайт. Алар көбүнчө башка альпинисттер үчүн бийиктик белгилери катары кызмат кылышат. Жыйырма 29. Эвересттеги эң кандуу жыл 2015 жыл болуп саналат. Аталган жылда 19 адам каза болгон. Отузунчу. Болжол менен 450 миллион жыл мурун Эверест чокусу океандын түбү болгон. Табылган деңиз организмдери кээде Эверестти каптаган топуракта кездешет.
31. Эверест 55 миллион жыл мурун Индиянын тектоникалык плитасы Азияга кулаганда пайда болгон. Кагылышуу ушунчалык күчтүү болгондуктан Индия плитасы Азия плитасынын астына өтүп, жердин чокусун жогору көтөрүп, Гималай тоосу пайда болгон. Отуз экинчи. Эверест чокусу жыл сайын тектоникалык плиталардын жылышынан улам 4 мм бийик болуп турат. Отуз үчүнчү. Тоону 1852 жылы Радханат Сигдар дүйнөдөгү эң бийик деп ачкан. Сигдар Индияда иштеп, тригонометриялык изилдөө жүргүзгөн. Ал алгач тоону ченеп 8840 метр бийиктикке жеткен. Отуз төртүнчү. Ага чейин бул чоку эң бийик деп аталган эмес. Кийинчерээк бийиктиги ченелип, ал сэр Джордж Эвересттин аты менен аталган. 35. Непалдагы Эверест чокусу Сагарматха деген ат менен белгилүү. Ал асман кудайы дегенди билдирет. Ал эми тибетче Джамалунгма, башкача айтканда ыйык эне дегенди түшүндүрөт. 36. Айрым альпинисттер бул чокуну кычкылтек бет кабы жок багындырышкан. Эверестти багындыруунун бүткүл тарыхында анын чокусуна 200дөн ашуун адам кычкылтек бет кабын колдонбостон жетишкен. 37. Непалдын жараны Ками Шерпа Эверестке чыгуу боюнча рекорд койгон. Ал чокуга 24 жолу чыккан. Акыркысы 49 жашында 2019 жылы май айында ишке ашкан. Анын биринчи көтөрүлүшү 1994 жылы болгон. 38. Эвересттин чокусуна биринчи эркек 1953 жылы, биринчи аял 1975 жылы чыккан. 39. 1975 жылы Жапониялык Джунко Табей Эверестке чыккан биринчи аял болгон. Ошол мезгилден бери
500дөн ашуун аял чоккуга чыгып, анын ичинде эң жаш Малават Пурна 13 жашында эле болгон. Ошондой эле алардын арасында 9 жолу чоккуга чыккан Хакпа Шерпа дагы бар эле. 40-чы. Дагы бир калифорниялык Джордан Ромео Эверестке чыккан эң жаш альпинист. Ал 2010-жылы 13 жашында чыккан. 41-чи. Эверестке ийгиликтүү чыккан эң кары альпинист Жапониялык Ючиро Миура 80 жашында багындырган. Рекорд 2013-жылы коюлган. 42-чи. Эверестке чыккан эң ири топ 410 Кытай альпинисттен турган. 43-чү. Негизги лагерден тоонун чокусуна чыгуу климатты эске алуу менен 39-40 күнгө созулат. Мындан тышкары базалык лагердин өзүнө баруучу жолду эске алышыңыз керек. Ал 10 күндөн 14 күнгө чейин созулат. Бүткүл экспедиция 6 жумадан 9 жумага чейин созулат. Бул убакыт аралыгында альпинисттер 10-15 килограммга чейин арыкташат. Төртүнчү. Эверестке чыгуунун баасы кызмат көрсөтүүгө жана программанын планынын мазмунуна жараша 30 миңден 85 миң долларга чейин болот. Орточо наркы болжол менен 67 миң долларды түзөт. 45-чи. Эверестке чыгууга уруксат 10-12 миң доллар турат. Бул салык Непалдын бийлиги тарабынан бардык каалоочулардан алынат. 46-чы. Мото параплан менен Эвересттен жогору көтөрүлүп чыккан биринчи адам белгилүү теле алып баруучу Bear Grylls болгон. 47-чи. 2001-жылы Эвересттин чокусунан дагы бир адам сноуборд менен түшкөн. Кийинки жылы дагы тоого чыкмакчы болуп, көтөрүлүп бара жаткан боюнча дайынсыз жоголгон. Деңиз деңгээлинен 6,7-6,8 чакырым бийиктикте секирген жүргөмүштөр Эверестте жашайт. Алар дүйнөдөгү эң бийик тоодо жашаган тирүү жандыктар болуп эсептелет. Бирок бул жүргөмүштөр адамдар үчүн коркунучтуу эмес. Альпинисттер жыл сайын Эвересттин бооруна болжол менен 50 тонна таштанды жана башка калдыктарды таштап кетишет. 50. Буга байланыштуу Непалдын бийлиги эреже кабыл алган. Ага ылайык
Ар бир альпинист артка чегингенде жок дегенде 8 килограмм таштанды чогултушу керек же $4000 төлөшү зарыл. 51. Андан тышкары акылдуу непалдыктар көтөрүлүү башталганга чейин эле акчаны депозит катары алышат жана таштанды чогултуу көрсөткүчү сакталган учурда гана кайра кайтарып беришет. 52. Эверест дүйнөдөгү эң бийик чоку, бирок эң бийик тоо эмес. Гавайиде жайгашкан суу алдындагы Мауна Кеа жанар тоосу андан дээрлик 1,5 чакырымга бийик турат. Елу үчүнчү. 1978 жылы италиялык альпинист Рейнхольд Месснер Эверестке кошумча кычкылтек колдонбостон биринчи болуп чыккан. 54. 1980 жылы ошол эле киши Эверестке алгачкы болуп жеке көтөрүлүш жасаган. 55. 1999 жылы Непалдык альпинист Эверестке эң тез чыгуу боюнча рекорд койгон. Ал 17 сааттын ичинде чокуга жеткен. 56. Кызыгы Эвересттин эң чокусунда интернет бар. Демек, эң чокусуна чыккан адам интернет аркылуу кабарлашып, ысык термостогу кофеден ичип, бүт дүйнөгө эрдигин айтып мактанса болот. 57. Дүйнөдөгү эң бийик тоонун чокусуна чыгып, алдында жаткан жерди карап турган адамды каптаган сезимди сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Аны айтып эмес, өз жон териси менен сезип, туюусу үчүн өз башынан өткөрүү керек. 58. Байыркы аскалардан тургузулган бир нече чакырымга көтөрүлгөн чоку анын этегинде ары бери чуркап келе жаткан кичинекей адамдарга колдоо көрсөткөндөй көрүнөт. Елу тогузунчу. Башында чокуга жетүү мүмкүн эместей сезилгени менен, альпинисттер буга чейин бул чокуну бир нече жолу багындырышкан. Бирок белгилүү болгондой, бийиктикке чыгуу баарынын колунан келген эмес.
60. Эверестти буга чейин эр жүрөк альпинисттер бир нече жолу багындырган болсо дагы, бул анын улуулугун түшүрбөйт. Жыл сайын аны багындырууну көздөгөн миңдеген альпинисттердин чыгышы анын популярдуулугун арттырып гана койбостон, ар бир альпинисттин жашоодо койгон чоң максатынын ишке ашышын камсыз кылууда.